Biz ушул маселени канчандан бери көтөрүп келатабыз да. Тилекке каршы биздин добушубуз аз да. Айтабыз, чырылдайбыз, добушка койгондо эле добушубуз жетпей калат. Бул абдан туура айтып атасыз. Адилетсиздик да. Ата-энесинин, чоң эне таятасынын, тай-энесинин кандай тиешеси бар? Саан уyu бар экен, анан Москвада экен. Москвада десе ал жактан акча жаап тургандай болуп, Москвада жакшылыктан жүргөн жок да. Мына ушул маселелерди биринчи кезекте карашыбыз керек. Бирок тилекке каршы бюджеттен чыгаша талап кылган мыйзамдын долбоорлору азыр министрлер кабинетинин корутундусу болмоюнча кароого киргизилбейт да. Мындай колдон буттан байлап салган да. Бул сөзсүз түрдө чыгаша талап кылат. Мына ошонун негизинде кээ бир биздин сунуштарыбыз ак үйдүн астанасын аттабай эле жокко чыгып атат. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Бүгүн айткан маселе боюнча Кыргыз конституциясынын 44-беренесинин 2-бөлүгүндө 2-пунктунда так даана жазылып турат. Кыргыз Республикасында жөлөк пулдар, социалдык колдоолор эң төмөнкү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп. Бул так жазылып турат. Бул конституциянын талабы. Өткөндө министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров биз бул беренени аткара албайбыз деди. Аткара албаса эки эле жолу бар. Же конституцияны өзгөртүү керек, же кетүү керек. Жогорку кеңештин депутаттары мейли аткарбасаң деле айнан отуруп берчи, иштеп берчи деп. Жүйөсүн түшүндүрдүбү? Эмне жүйө менен аткара албайт экен? Биздин Кыргызстанда эчен жылдан бери бир эле жүйө да. Акча жетпейт. Акча жок. Ар кандай жактарга барып келүүгө акча бар. Кымбат иш-чараларды өткөрүүгө акча бар. Мындай нерселерге акча жок экен. Ошондуктан мен абдан катуу мындай бир ызаланып сүйлөгөнүм. Келгиле же конституция менен жашайлы, же конституцияны ыргытып жиберели. Керектүү жерге келгенде конституция деп мыйзамдар деп калабыз, мыйзам бузуп атасың деп. Кереги жок жерге келгенде конституцияны мыйзамдарды ыргытып коюп атат. Ошондуктан бул Кыргызстанда азыркы түзүлгөн кырдаал абдан кейиштүү, абдан өкүнүчтүү. Бир менимче бир мамлекет деген аты эле болбосо башка нерсеси таптакыр түшүнүктөр калбай баратат.